Өлкө аймагында чет өлкөлүк мамлекеттик номерлүү автоунааларды мыйзамдаштыруу өнөктүгү жүрүүдө. Ага ылайык 2024-жылдын 31-декабрына чейин Кыргызстандын аймагына кирген автоунаалар каттоого алынып, 10-регион мамлекеттик номерлери берилет. Бүгүнкү күнгө карата Жалал Абад облусунда 200дөн ашуун автоунаа каттоодон өткөрүлдү. Айдоочулар тех кароодон өтүп, ошонун кагазын алып келип, анан тиешелүү кагаздар менен бизге кирген болсо, биздин кызматкерлерге бул жакка кайрылат. Бул жерден азыр өзүлөрү белгилегендей, эки объемга чейинки транспорт каражаттары баягы кубуна карап, алар болсо баягы 50 000 сомдон, ал эми 2 кубтан өйдөнгүлөр булар 100 000 сом төлөнөт. Андан тышкары дагы бул өнөктүктө азыркы жаңы эрежелер кирди. Бул деген баягы чоң көлөмдүү транспорт каражаттары, автобус, анан электромобилдер. Ошолар дагы кошумча кирди. Бул боюнча биз баягы элдерге кезек күтпөш үчүн атайын эки кызматкерге өзүнчө бөлмө көрсөтүлгөн. Бул жака кирип, өзүндөр көрүп жаткандай, мына азыркы учурда бир жаран азыр чыгып кетти, бир эле жаран отурат. Сыртта кезек күтүү жок. Чет өлкөлүк номерлүү автоунааларды мыйзамдаштыруу өнөктүгү өлкө аймагында экинчи ирет жүргүзүлүүдө. Өнөктүктүн биринчи этабында көптөгөн автоунаа ээлери ар кандай себептерден улам мыйзамдаштырууга жетишпей калганын айтып, дагы бир мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүшкөн. Унаа мамлекеттик мекемеси бул мыйзамдаштыруу өнөктүгүнөн кийин кошумча мөөнөт же кийинки этабы каралбаганын белгилеп, бул жарандар үчүн акыркы мүмкүнчүлүк экенин эскертүүдө. Мамлекеттик мекеме жарандарга транспорт каражаттарын мыйзамдаштыруунун жыйынтыктоочу этабы 2026-жылдын 1-сентябрына чейин гана жүргүзүлөрүн эскертет. Бул чет өлкөлүк мамлекеттик номерлүү автоунааларды мыйзамдуу тартипте каттоодон өткөрүү үчүн акыркы мүмкүнчүлүк болуп саналат. Өнөктүк аяктагандан кийин мыйзамдаштыруунун кийинки этабы каралган эмес. Ушуга байланыштуу жарандарды документтерди акыркы күндөргө калтырбай, өз убагында аймактык бөлүмдөргө кайрылып, автоунааларын мыйзамдаштырып кетүүгө чакырабыз. Чет өлкөлүк номерлүү автоунааларды мыйзамдаштыруу үчүн алгач транспорт каражатты техникалык кароодон өткөрүлөт. Андан соң Унаа мамлекеттик мекемесинин аймактык бөлүмүнө кайрылып, белгиленген төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин автоунааны каттоодон өткөрүүгө болот. Биз эми ошол неме чыгарган маалда кеч угуп калдык да, биринчиден. Экинчиден анан аз мөөнөт берип койду. Бир жума мурун келгенбиз, бир жума убакыт калганда. Ошондон кийин эмнеде очередтен эле бошобой калдык да. Жетишпей калдык очередке эле. Келебиз 500-600 отуруш болобуз. Күн эртемен келебиз, кечинде кетебиз. Күн эртемен келебиз, кечинде кетебиз. Акыры жетишпей калдык, анан ошентип эле мыйзамга баш ийип кеттик. Азыр эми кандай болду? Жакшы болуп калдыбы? Эми азыр очеред жок, Кудай кааласа бар эле жакшы эле болот эми. Азыр эмне кыласыз? Канча сом акча төлөп атасыз? Мен төлөгөндү аш төлөй элекмин эчтеке. Менин техосмотрго келдим биринчи. Азыр кийин берден чыккандан кийин эмеге барасыздар? Рейого барасыздар? Рейого барып ошол жерден Канча сом төлөйт экенсиз эми? Анысын так маалыматым жок. Аны сурай элекмин деле билбейм деле. Эми ошол жерге барганда айтабы дейм, банкта төлөй дейт да. Азыр эми жакшы келдик, өткөрдүк. Эми рого барсак номер алабыз баабыз. Акчасы канча экен? Акчасы 51 миң болсо керек. Төлөйсүң? Ооба. Азыр эми машинанын үстүнө ошончо акча дагы кошулуп атат. Актайбы? Жок, ал акташына эмес, буну эми өзүбүз үчүн алдык да. Канча акча болсо деле, самый главный берки корейский машиналарга караганда өтө прочный машина. Ушул буга чейин деле айдаганбыз. Бир да жолдо калтырган эмес да. Ошон үчүн эле акчасына карабай эле алдык. Жалал Абад облусунун аймагындагы айып королорунда чет өлкөлүк мамлекеттик номерлүү 200гө жакын автоунаа токтотулган. Жаңы тартипке ылайык алардын ээлерине автоунааны мыйзамдаштыруу, катталган өлкөсүнө алып чыгып кетүү же утилдештирүү үчүн айып короодон алып чыгууга уруксаат берилди. Мындан сырткары мындай автоунаалар үчүн айып короодо сакталган убакыттагы төлөмдүн 50% гана төлөө жеңилдиги каралган. Башкача айтканда, буга чейин айып короодо турган автоунаа үчүн суткасына 100 сом төлөнсө, жаңы тартип боюнча анын көлөмү 50 сомдо түзөт. Легалдаштыруу боюнча бул чет өлкөлүк номердagi автоунаалар буга чейин облустун аймагында 200дөй автоунаа коюлган айып короого. Азыркы күндө баары чыгып атат. Азыркы күндө 40тай автоунаа калды айып короодон чыга элек. Бирок ошо чыгарып кеткен айдоочулар айып короонун төлөмдөрүн 50% жеңилдик менен төлөп алып чыгып кетип атышат.
Акыркы 10 күн ичинде өлкө аймагында чет өлкөлүк мамлекеттик номерлүү 670 автоунаа мыйзамдаштыруудан өткөрүлдү. Бейрасмий маалыматтарга ылайык учурда Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк номерлүү 5000ден ашык автоунаа бар. Белгилей кетсек, чет өлкөлүк мамлекеттик номерлүү автоунааларды мыйзамдаштыруу өнөктүгү үстүздөгү жылдын 1-сентябрына чейин гана жүргүзүлөт. Астан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.